ТЖ кече өтө каттуу жер титирөө катталып, үйдүн дубалы урап түшүп, 3 жашар наристе көз жумду. Жер титирөөнүн очогу бир күндө 3 жолу катталган. Анын кесепетинен 30 үй талкаланып, бир мектеп дагы урап түшкөн. Тилекмат Кураев Америкада туруп алып, Кыргызстанды башаламан кылам дегендердин шериктерин УКМК тизгинин тартып кармады. Чүй областынын Токмок шаарында бир күндө 3 жолу жол кырсыгы катталган. Эскертүү күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өтө каттуу сел жириши айтылууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Милиция Тилекмат Куренов менен чогуу башаламандык пландоого шектөөлөрдү кармады. Массалык башаламандыкты даярдоого жана уюштурууга кам көрүп жаткандар аныкталып, камакка алынды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милицияга Чүй облусунда жана ошондой эле өлкөнүн башка аймактарында массалык башаламандыктарды, наразычылык акцияларын өткөрүүгө даярдык көрүп жатышкан кылмыштуу топ боюнча маалымат түшкөн. Бул факты Чүй облустук ички иштер башкармалыгында катталып, массалык башаламандык менен кылмыш иши козголгон. Ыкча эмгектөө иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан жогорудагы топтун активдүү мүчөсү катары Жалал Абад облусунун Токтогул районунун тургуну 1978 жылы туулган Жаран кырмалган. Бул факт боюнча жүргүзүлгөн текшерүү иштеринин жүрүшүндө 1998 жылы туулган Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну жогорудагы кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө банктык операцияларды жүргүзгөнү, ошондой эле Тилекмат Куреновдун жана башка адамдардын ар кандай чагымчыл видео материалдарын монтаждап даярдап, ар кандай социалдык тармактарда фейк аккаунттар аркылуу жайылтканы аныкталган деп билдиришти облустук милициядан. Милиция аны дагы камакка алган. Учурда бул фактылар боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кошумчалады. Милиция Тилекмат Куренов менен чогуу башаламандык пландоого шектөөлөрдү кармады. Булак суу берекежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен бул жерде күч неме да, Тилекмат ушул Атамбаевский эле крылого. Мен ойлойм, ушундай неме боло турганчы. Ооба, жок, азыр мындай да болуп атат. Бул мандатын алдырган аты жөнүн айтпай эле коеюн, депутаттар көп жактан дагычы өтө катуу даярданып атат. Бир күн иштешти, араң турушат алар дагычы. Ооба. Бул жерде неме отурат, бир лидерство, мындай объединение неме бар. Эч нерсе жок эле, билесиз, өзүң билесиз. Без лидерства. Жок, мен чынын айтайынбы, мен тажрыйбамда жетпейт экен, негизичи мен баягы уралап эле метод турмун да. Негизи бул башкача болот экен, мен азыр эми көзүм ачылды да. Лидерлер жана у каждой шумихи сзади дирижеры дегендей. Азыр уже дирижерлордун эмесине чыгып калдык да. Мен келинечи тигилер менен сүйлөшүп анан уже жана ошол бул программа башкача дейт, ошондой момент болуп туруп анан алардыкы да бир жерде турат да. Азыр чыгып алса, камалып калса дагы лидер жок болот. Азыр байке эки күндө точносын айтабыз. Дагы бир эки немен планда отабыз деп анан. О, мамука, коюңуз да. Дело же не в деньгах. Наше движение это чистое движение. Давай. Антып күчкө салган болбойт. Наше дело правое решение. Октябрь. По-любому, байке.
Тажикстандагы жер титирөөдө наристе каза болуп 30дай үй талкаланды. Коңшу Тажикстандын чыгышында болгон жер титирөө 3 жашар баланын өмүрүн алып, 30 үйдү, анын ичинде мектепти талкалады. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу комитетинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борбору билдирди. Тажикстандын чыгышындагы Рашт аймагында болгон жер титирөөнүн кесепетинен 3 жашар бала үйдүн дубалынын астында калып, каза болду деп айтылат маалыматта. Кечээ 13 апрелде Тажикстандын чыгышында 3 жер титирөө болду. Тажик сейсмологдордун айтымында, биринчиси жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:24-тө 5 балл, экинчиси 12:14-тө 4 балл, үчүнчүсү 13:33-тө 3 балл болгон. Токмокто бир түндө 3 жол кырсыгы катталды. Чүй облусунун Токмок шаарында 2025 жылдын 13 апрелине караган түнү 3 жол транспорт кырсыгы катталды. Көөлөрдүн айтымында номер 3 Кичи районунда Honda Civic менен Mazda үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Ошол эле түнү Ленин менен Комсомол көчөлөрүнүн кесилишинде, Ленин менен Сарбагышев көчөлөрүнүн кесилишинде дагы жол кырсыктары катталган. Булак турмуш кежи. Эскертүү: күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Күтүлүп жаткан локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. ОКМдин басма сөз кызматы маалымдагандай, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Булак бара келди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.